кухня болчу. Анан деген уже болбой калды. Эме чирип кетти да. Бул да болбой атат. Мында бузуш керек. Анан азыр азыр муну эшигин ап айлабаса кулайт. Качан урап калат деген коркунучта жашаган бул үй бүлө түп айылында турат. 4 баласынан ажырап, ар күнү жолдошунун амандыгын тилеген Бактыгүл Олжубаева коркунучта күн кечирип келгенин айтат. Жубайлар турган жер тамдан 2021-жылы өрт чыгып, мындан улам үй авариялык абалга кириптер болгон. Социалдык жактан майыптык арабасын алганы болбосо, башка көмөк көрбөгөнүн, бар болгону эл колдоп жатканын белгилеп өттү. Карабай Жумабеков ден соолугунан биринчи топтогу майыптыгы бар. Ал 4 жылдан бери илдет менен алышып келет. Сырколоп калган жолдошуна кам көрүп, алган пенсиясы дары-дармектен ашпай, айрым учурда азык-түлүккө да жетпей калабыз дейт. Үйдүн дубалдарынан туш келди кеткен жаракка кооптап алды экенин кабар берет. Кайсы күнү там басып калат деген коркунучта жашап келишет. Аябай жаныма баттычын. Анан айлам кетип чыктым эмегечи. Жок деген эл менин үнүм уксун деп атам да. Эл угуп борор бекен, мен тартар бекен өзүнө депчи. Ошонто айлам кетип чыктым да. Анан ошол сиңди моунун баары жарабайт. Мо подвал түшүп кетти асты. Такыр жарабай калды. Бул тиге тетиги кетип атат ажырапчы. Азыр 3 күнгө киресиң. Потолоктор жок, эме суудан кулап атат. Ана бул да ошондой, мунун потологу жок, ар жагычы. Пол чирип кеткен. Аякка жолу тактай киргизип койдум. Бүт жарабайт, мына бияга кетти, тияга кетти. Ошентип аябай куурап атам да, же үйгө жетпей, уй албай эле айтат, же үйгө жетпейм, же бир эл окшоп нормальный мындай оокатка жетпейм, жамандабайм. Могу акимге барып арыз жазсам жок экен, секретаршасы кызы айтты эме деп. Аким жок, арыз жазып коюңуз. Анан мен айттым, эме деп жаздым да. Үйгө анан эмеге тамак ашка, анан эмеге отунга жардам берилиш дедим. Анан болгону 3000 бериптир. Эме мененчи конверт менен 3000 берди. Чын 3000 берди. Анан ал конвертке мынтип жазып койду. Моральный счет жок. Ошо 3000ге отун продукт алып ал дептир. Алар жашап турган үйдө ичүүчү таза суу жоктугунан кошуналарынан суу ташып турган. Бирок суу түтүк ишканасы уурдап ичкен сууга акы төлөшүн керек деп талап кылгандыктан улам карды эритүүгө өттүм дейт. Ар күнү сырттан чакалап кар ташып, аны эритип суу катары пайдаланып келгенин көрсөтүп олтурду. Мынтип асып коюп, мына суу ыстап бугатчы, мына мынтип. Монтип суу ыстап. Азыр монтип салам. Ана бул деген эрит да. Эригенде анан ыстып, анан мынтип үстүнө суу элеп кайра карды эритип, кайра мынтип анан киржүү. Илгерки эме болуп атам да, жанагы чырагы жок жашайт го илгери. Курап так эле ошо жашоо биздики. Суум жок да, такыр суу жок үйдө. Анан карды кышында айттым, кышында карды бул жерге эритип эле, казанга эритип эле киржүүп аттым. Анан тет жакта кошунаман 2 жакка суу алып келем да, аны эптеп катып коем монтип. Анан айыл өкмөтү мага асылып туруп алды да, 5,5 миң болуп кетти төлө деп. Анан баягы күнү айттым, мен төлөй албайм дедим, мен эч жерде иштебейм. Мен төлөй албайм, мен инвалид багып атам дедим. Анан тиги депутат кызга да айттым, бирдеме кыл, ошо 5 миңди жоготуп бергилечи. Сууңузду кесип салган. Суу жок экен, илгери эле жок экен. Же каналы жок, же колонка жок да. Эмнеге карыз болуп атасыз? Билбейм, ошо 3 жылдыкын 5,5 миң деп келип атпай. Анан бир киши мени келип кыйкырып өкүрүп, эмне десем дейт. Көчөдөн деле таш үчүп атасың дейт. Ай, көчөдөн ташыгында 2 эле чака дедим. Төлө деп атпай. Мен элестетем, 3 жылдын үчүнө 5,5 миңди мен бир тууганым кандай төлөйм, өзүм иштебесем, инвалид баксам. Көчөдөн ташып келген. Не, көчөдөн тет жакта Береженкинен 2 квартал жерден Береженкине 2 чака араңап келем. Түнчүн уктабайбыз. Экөөбүз мен мынтип отурам, жолдошум болсо такыр жатпайт. Анан эртең менен саат 5те бир 2 саат уктайм да, анан турам, туруп эле үйдүн чүйшүгү да. Жанталаш оокат кылып анан эл келет. Элден айланайын, элге ыраазымын да. Биз ыраазыбыз элге. Биз ошо Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдон суранарбыз да, бизге үй эле салып берсинчи, үй. Ошого 1000 мертебе шүгүр алла дейт элем, чын. Ошо күйөөм жок дегенде ошо жаңы үйгө жатсынчы. Мындай куураган үйгө жашабай эле коелучу сиңдим. Карачы, мына кетти, мына. Жана айтып атпадым беле. Моолордун баары кетип атат. Мына 5 столб, мына. Канча жыл актасаң да 5 столб экен бул үч. Лучше деген мен эми Кудай таалам куласа куласын, кулабаса эми Кудай таалам билет дечи. Бирок ошо боолор кетип атканда эле жүрөгүм түшө баштады да. Кокой мен го, мен тура калам.
Жолдошумду басып калады эле коркуп атам. Үй салайын десем балдарым жок. 4 балам каза болгон. Анан үй эл журттан тыйын тупур сурап эметип үй салып эметип берсе деген ой болуп атат. Су берейинби? Болду, эчтеке ойлобой. Илова. Жөн өзүң арың жатасың, ай. Са болбой. Ушундай болот деп кыйналган эмесмин, мен ойлогон да эмесмин. Болду, илова, жөн. Карап турасың. Бу доктурлар айткан, бу түптүн доктурлары. Жүрөгү ооруйт экен жөн эле деп. Караколдон келип, иностранец доктурлар келип, эметип инсультты алып турсуңар деди. Түп райондук социалдык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы аталган үй бүлөдөн кабары бар экенин, жардам иретинде ун берилгенин, бирок ал бат эле жок калганын билем деп камера сыртында айтып отурду. Үйүбүз урап калса кантебиз деген жубайлар социалдык камсыздоо бөлүмүнөн бар болгону бир ирет азык-түлүк жана майыпты карабасын алдык. Андан башка жардам көргөн жокпуз дейт. Пенсиясы жетимин эчтеке жетпейт мына. Мына мону баарын сатып алам, мына. Мону бүт сатып алам, мону ичи толтура дары мына. Баягы күнү эле сатып келгем. Ушуну баарын өзүм ухаживать этип, карап эметем мына күйөөмдү. Ушул баш аягы бир 6-7 миң кетти. Ушунун эле пенсиясы бүт кетип калды да, тамак ашка жетпей калган. Дагы элдер айлат, эл кичинеден тамак алып келет, билинбей калды. Айыл өкмөт соцсайттан мен жаман айылбайм, эчтеке көрө элекмин. Соцсайттан болгон колясканы өзүбүз арыз жазып коляска алдык мына күйөөмө. Болгон эчтеке андан башкасын айта албайм. Соцфондко эмеге чыгарып берди пенсияга болгону. Анан соцсайттагы деле баягы документ өткөргөндө мен айткам, кыздар көмүр отун болсо кайрылышкыла, мени карагыла, иштебей калдым. Монтип жалгыз калдым, күйөөмдү жалгыз бир тоокодо жем керек да. Күйөөм экөөбүздү эмне ичебиз деп деле айттым аны. Анан бир жолу ошо жардам беришти. Продукты берди. Былтыркы эле мурдагы жылкы мондай орозодо берип атышат. Айтпасам такыр жашоо болбой калды да биздечи мына. Биякты кулап атат мына иним. Мында тартып кетти. Мунун артын көрсөң жүрөгүм түшөт, ар жагы бүт кулап калды. Түп райондук социалдык фонд кызматынан пенсия чегерилген. Бул кишиге ошол жакта пенсия алат ошол жерден. Анан эми бул киши боюнча дагы ушул кышында дагы мен өзүм жеке кызматкерлер менен 2-3 жолу барып кеттим. Жанагындай Жогорку кеңештин депутаты ушул Акылбек Түмөнбаев тарабынан берилген омушоктон ошо көмүр таратылды эле, андан кийин продукты таратылды эле, анан Ассанабил деген ушу кайрымдуулук фонд тарабынан суу, май, ун ошолор таратылган мезгилде анан жеткирип бергенбиз. 1-апрелдерде ошо кишини өзүнүн макулдугу болсо, аялынын макулдугу болсо ошол жерде социалдык шаарчадан ушул бир үйдү ошол кишиге чектеп ошол жака көчүрүп коелу деген азыр планыбыз бар. Андан сырткары мына ошол жолдош айтып атат, бул инсульт алган турбайбы, анан ордунан жылдырууга болбойт деп бүтүм чыгарып бериптир дарыгерлерчи. Ошон үчүн ал социалдык шаарчага баруудан баштатышат экен да. Андай учурда кандай болуп калат? Эми эгерде көчүп барганга эгерде үйү болсо, жашаган үйү авариялык состав авариялык абалда болсо, анда тиги көчүп барганга ошол сунуштайбыз да. Сунуштап мындай үй эгерде коркунучтуу болуп калса, анда комиссиянын бүтүмү менен ошол жаңы үйгө апарып жайгаштырууга биз аргасыз болобуз да. Райондук эмгек социалдык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Түп айылынын четиндеги социалдык шаарчага бул үй бүлөнү көчүрүү чечимин кабыл алууга аргасыз болуудабыз дейт. Жолдошумду ордунан козгосок оорусу күч алат деген Бактыгүл Олжобаева өздөрү жашап турган турак үйгө көмөктөшсө жакшы болор эле деген илгери үмүттө. Айрым учурда угуп калган тургундар кайрымдуулук кылып турбаса, жергиликтүү бийликтен деле көмөк күткөндөн үмүт үздүк дешет. Үңкүрдө үйдө жашаган жубайлардын арманы толо.